Үстүбүздөгү жылдын 18 ноябрында Кант шаарына жакын жердеги айланма жолдо ири жол кырсыгы катталып, 6 киши каза болду. Бул тууралуу Чүй облусу боюнча жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашкан. Интернетте тараган видеодон жолдун кесилишкен жеринде минивэн менен КАМАЗ кагышып, андан соң жолду бөлүп турган тосмого урунганын көрүүгө болот. Акыркы күндөрү үрөй учурган жол кырсыктарынын күн алыс катталышы кадимки көрүнүшкө айланды. Статистикага көз чаптырсак, соңку 10 ай ичинде республика боюнча 4899 авария катталып, андан 596 адам каза тапкан. Деген менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу жол кырсыктары азайганын айтууда. Ошол эле учурда 7289 адам жаракат алып атат жол кырсыгынан. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 13,10%га астык кылып атат. Бул да бир баягы биздин башкармалыктын кызматкерлери тараптан жерлерде баягы жол эрежесин одоно бузган айдоочуларга чара көрүү боюнча, ошол эле учурда жол кырсыгын алдын алуу боюнча өткөргөн баягы иш-чаралардын жыйынтыгында ушундай жол кырсыгын төмөндөөгө жетишип атабыз да. Бир жыл мурун баш калаада жол кыймылын көзөмөлдөө максатында Бишкек шаарында жана Чүй аймагында 110 көзөмөл камерасы орнотулган. Бишкек шаардык кайгуул кызматы камералар орнотулган соң жол кырсыктары кадыр эсе азайганын айтышууда. Быйылкы жылдын эсебинен Борбор калаада 1759 жол кырсыгы катталса, 2326 жаран ар кандай жаракат алып, 61 адам бул дүйнө менен коштошкон. Кайгуул милициясы күн сууктап, жолдор тоңуп, тайгак болгон учурда авариялардын саны көбөйөрүн айтат. Катуу ылдамдык менен аралыкты сактабай айдашкан айдоочулардын кесебетинен айрыкча мынакей кышкы учурда жанакы жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырбастан, жанакы катуу ылдамдык менен кетип атканда карларда, муздарда ар кандай кырдаалга жараша жанакындай тайып сыйгаланып кеткен фактылар дагы бар. Мисалы 4 көчөлөрдүн же 2 көчөлөрдүн кесилишинде орнотулган коопсуз шаар долбоорунун видео көзөмөлдөрүн келгенде көргөндө айдоочулар ылдамдыкты азайтышат. Жанакындай коопсуз шаар долбоорунун негизинде орнотулган видео көзөмөлдөр жок жерде айдоочулар бул жерде контроль жок, эч кандай штраф жок, эч ким протокол түзбөйт деген максатта катуу ылдамдык менен айдап, ошонун артынан жанагы кырсыктар кабылган фактылар бар да. Жол коопсуздугу коомдук уюмунун директору Чынара Касманбетова жол кырсыктарынын 80%-ын айдоочулар күнөөлүү деп эсептейт. Айтымында айрым унай ээлери машинесин каалагандай айдашат. Ал эле эмес, мас абалында рульга отуруп алып, ылдамдык эрежесин бузгандар көп. Бир топ жылдан бери мындай көрүнүштөрдүн токтобой жатышы тийиштүү органдардын чабал ишинен кабар берет деген Касманбетова бул багытта мамлекет комплекстүү иштерди алып барышы керектигин белгилейт. Масалы абалында кармалган болсо, коррупциялык системалар бар. Ал жерден сүйлөшсө болот, ал жерден катталбай калса болот, ал жерден же жеңил катталып калышы мүмкүн, же башка киши катталып, ар кандай маселелер көп чыгат да. Экинчиси патрулдук милиция тарабынан сразу эле ал жерден сүйлөшчү мүмкүнчүлүктөрү бар. Үчүнчүсү, эгер кандай тергөө системасы өтө начар, өтө коррупцияланган. Жана 4-чү сот системасына келгенде айрымдары сот системага жетет. Эгер жетсе дагы, ал жерде дагы сүйлөшүп, жеңилдетип, ал жерде да ар кандай статьяларды колдонуп атып, ыкмаларды колдонуп, ал киши жеңил жазоону алган учурлар көп болот. Дүйнө жүзүндө жылына 1 миллиондон ашык адам жол кырсыктарынан көз жумууда. Анын ичинде 270 000 адам жөө жүргүнчүлөр. Жумушка же мектепке баратып, аялдамада туруп жол кырсыктарынан жылына 5 000 адам каза болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жол коопсуздугунун экинчи глобалдык маселе деп айтып келет. Ал эми Кыргызстан жол кырсыктарындагы адам өлүмү боюнча КМШ өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы орунда турат. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчорок Казымкулов, Нью ТВ.